Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ош ТВ телеканалынын эфирдеги берүүлөрүн негизги маселе көрсөтүүсү улантат. Эртең 1-июндан тарта коопсуз шаардын камералары иштеп баштайт, бирок албетте алгач бул сыноо мөөнөтү гана болот. Айдоочуларга жөн гана эскертүүлөр барат. Бирок андан ары бул долбоор аз-аздан шаарыбызда ишке ашууну баштайт. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жогоруда баяндалгандай, шаарыбыздын тургундарын жол коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле транспорттук агымдын тартибин жакшыртуу максатында Ош шаарынын мэринин Бакытбек Жетигеновдун 2023-жылдын 20 сентябрындагы буйругунун негизинде жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топко шаардагы тийиштүү шаардык кызматтардан, адистердин курамында жумушчу топ долбоордун техникалык негиздемесин, техникалык буйртманы даярдаган. Бул жерде ушул эл аралык тажрыйба эске алынып, ошондой эле биздин Кыргызстанда алгачкы ирет ишке ашкан ушул Бишкек шаарынын тажрыйбасы эске алынып, иштелип чыкты. Анын негизинде конкурс жарыяланып, бул конкурска Россиялык Мегафон компаниясы катышып утуп алган. Өткөн жылдын аягында 2023-жылдын 27 декабрында Ош шаар мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы менен ушул конкурстан утуп чыккан Мегафон ачык акционердик коомунун ортосунда эки тараптуу келишим түзүлгөн. Бул келишим 5 жылга мөөнөткө ишке ашат. Келишимдин алкагында Мегафон ачык акционердик коому толугу менен өзүнүн инвестициялык каражаттарын эсебинен шаарыбыздагы ушул фото, видео фиксациялоо, жол кыймыл бузууларын фиксациялоо боюнча аппараттык комплекстерди коет, ошондой эле серверлерди өзү уюштурат, шаарыбыздын ичиндеги ошол жол чиймелерин жаңылап аткарат жана ушул топтолгон материалдарды ыйгарым укуктуу органдардын астындагы түзүлгөн аппараттык маалыматтык системага интеграциялайт. Ал жактан кийин ушул ар бир нарушительге, ушул жол кыймылын бузуучуга адресатына жеткирүү боюнча иштерди аткарат да толугу менен. Бул келишимдин толук мазмуну ошондо жатат. Бул жерде ошол азыркы учурда биз жакында эле шаардык мэрияда толук маалымат жыйын өткөрүп, ушул долбоордун башталуу мөөнөтүн жарыялаганбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул 2024-жылы 1-июндан тартып 1 айлык мөөнөттө тестовый режимде, пилоттук режимде иштейт. То есть азыр бүгүнкү күндө шаарыбызда 44 көчөлөрдө 44 ушул ылдамдыкты өлчөөчү жана ушул жөө жүрүүчүлөр кесип өтүүчү жерлерге камералар орнотулган. Ошондой эле 11 участокко жанагы тренога деп коебуз, бул ошондой камералар орнотулат. Мындан сырткары 5 жерге 5 передвижной жылып жүрүүчү камералар болот да. Булар кандай жол кыймыл эрежелерин бузууну? Биринчиден ушул ылдамдыкты мындай бекитилген ылдамдык эрежелерин бузуу. Экинчиси бул ушул жөө жүргүнчүлөрдүн кесилиштеринде эрежелерди бузуу. Андан сырткары парковка деп коебуз да, аялдамалар туура эмес жерге белги, атайын белги орнотулган жерге туура эмес коюу, ушуларды зафиксировать этип маалыматты тийиштүү ушул системага, серверге жөнөтөт да. 1 айдык мөөнөттө бул жол эрежелерин бузуу боюнча штрафтар барбайт. Ал эми 2024-жылдын 1-июлунан тартып бул уже толук кандуу ишке кирип баштайт. Ошон үчүн ушул сиздерге да чоң рахмат, ушундай элдерге маалыматты жеткирүү үчүн салым кошуп жатасыздар. Бул ошол бизге инвестор болуп жаткан компания тууралуу айтып кетсеңиз, бул компания буга чейин ушул коопсуз шаар сыяктуу долбоорлорду ишке ашырганбы? Алар кайсыл критерийлердин негизинде тандалып калды компания? Ушул техникалык, экономикалык негиздемеде жана техникалык тапшырмада ал ушул конкурстук комиссиянын курамында бирок мен болгон эмесмин, бирок ошол жерден маалыматтардан таанышып чыкканбыз. Ал жерде сөзсүз түрдө буга чейинки тажрыйбасы, ушул коопсуз шаар долбоорун ишке ашырган тажрыйбасы эске алынган. Алардын техникалык мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле
инвестициялык мүмкүнчүлүк ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү ишке ашкан. Себеби бул бүтүндөй шаарды камтыган долбоор болгондуктан чоң инвестициялык көлөмдө каражатты талап кылат жана алдыңкы техникалык жабдуулар менен камсыз кылуу талабы коюлган да. Ошондо компания шаарга канча көлөмдө, канча каражат менен инвестиция салып атат бул ушул долбоорду ишке ашырыш үчүн? Ошол бул келишим түзүүрдүн алдында болжолдуу эсептеп чыкканда бул бардык аппараттык жабдууларды, камераларды, ошол техникалык тейлөө кызматтарын ошондой жана сервердик уюмдарды жеткирүүлөрдү кошуп эсептегенде ошо 5 жылдык мөөнөт аралыгында 2,5 миллиард сомду ушул эсептелинген. Негизи эле коопсуз шаарга даярдык иштери толук жүрдүбү? Себеби баягы видео материал бул маалыматтар чыкканда дагы шаардын көчөлөрү даярбы деген суроо эң көп коюлуп атты. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ошол жол сызыктары чийилди деп. Ушул толук иш аткарылдыбы, ошол боюнча айтсаңыз? Белгилүү бул коопсуз шаар долбоору ишке киргизүү аракети буга чейин дагы ошто жүргөн. Буга чейин бирок Ош шаардык мэриясы тарабынан эмес, тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан ишке ашырылып келген да. Бул жергиликтүү бийлик тарабынан ишке ашырылып жаткан алгачкы долбоор болуп эсептелинет. Бирок ошентсе дагы Ош шаарында бул даярдыктар болгон. Азыркы ар бир камера коюлган жердин алдында атайын стандартка жооп бере турган белгилер, знактар коюлду, предупреждающий. Андан кийинки экинчи долбоордун экинчи этабында дагы 90 камера шаарыбыздын аймагында коюлат. Ал жерлерге дагы уже жолдордун кесилишине дагы коюлат да. Ошол жерлерге дагы жол чийиндери, ошондой эле жөө жүрүүчүлөр өтүүчү тротуардан сызыкчалар, булардын баары дагы жаңыланып чийилет. Чоң рахмат. Анан бул жагы ошол Facebook'тагы колдонуучулар, негизи эле жалпы эле социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан дагы көптөгөн суроолор келип түшкөн. Азыр ошол суроолорго убакыт бөлсөк, жалпы жонунан алганда жолдордун абалы боюнча көп суроо келиптир. Ошого жалпылап жооп берип кетсеңиз, Ош шаарындагы жолдордун тардыгы боюнча жолдор өзү стандартка талапка жооп бербейт го деген комментарийлер түштү да. Ошого жалпылап бир жооп калтырсаңыз. Эми мен жогоруда айтып кеткендей, жумушчу топ тарабынан ушул ар бир камеранын коюла турган жери коллегиально барып жеринде комиссионно каралып, анан кийин акты менен акт жүзүндө бекитилген. Эми чындыгында Ош шаары биздин эски шаар, жол өзүбүздүн болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү эске алуу менен коюлду. Бардык эле жерге коюлган жок. Ал эми жол инфраструктурасын жакшыртуу боюнча Ош шаардын мэриясы мына үзгүлтүксүз иштерди алып барууда. Өзүңүздөр билесиздер, кала башчыбыз Бакытбек Жеңишбекович күндө бул ошо жол маселеси менен өз жеринде барып көзөмөлгө алып, ошол жолду жаңы асфальттарды басуу, кээ бир көчөлөргө жаңыдан басуу, мындай бузулган жерлердикин жана ямочный ремонт деп коет, ушулордун жасатуу боюнча бул дыкат көзөмөлгө алып иштер үзгүлтүксүз жүрүүдө. Санжарбек Айткулов аттуу Facebook колдонуучу суроо калтырыптыр. Түшкөн айыппул акчанын канча пайызын Россиянын компаниясы алат деп. Ушул жерде мен да кошумча айта кетейин. Ошол эле каражаттын канча пайызы биздин шаардык казынага түшөт? Негизинен бул ушул айыппулдардын баардыгы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын алдында ачылган, ошол аккумулирующий счет деп коебуз, мындай атайын жыйналып турган счет, эсеп бар банктык. Ошол жерге барып топтолот. Андан кийин ал жерден бөлүштүрүү, ушул өкмөттүн тарабынан бекитилген мындай бөлүштүрүү тартиби бар. Буга чейин жергиликтүү бюджетке мындай каралган эмес. Азыркы ушул жакшы мына өкмөт башчыбыз да колдоп тийиштүү ченемдик укуктуу актарга өзгөртүүлөр киргизилди. Ошол топтолгон айыппулдардын топтолгон каражаттарды бөлүштүрүү бул өкмөттүн бекитилген токтому менен ишке ашат да.
Биздин Ош шаар мэриясы менен ушул мегафондун ортосуна келишимге ылайык бул түшкөн айыппулдардын 50% алардын инициал каражатын 5 жыл аралыгында төлөнүп берилет. Ал эми бизге жергиликтүү бюджетке менин билишимче бул эми сугубо бул финансы министрлигинин эмесинде полномочиясында 15%дан кем эмес каражат ушул жергиликтүү бюджетке да өчүрүлөт. Кубанычбек Жусанов деген колдонуучу билдирүү калтырган. Демек белги коюлган жерде гана турушабы деп, андан сырткары дагы бир нече колдонуучулар ошол кайсыл көчөлөр деген суроону калтырышкан. Негизинен шаарыбыздын ушул борбордо Курманжандатка, Ленин көчөсү, Исхак Разаков, Проспект Масалиев, Бекмамат Осмонов сыяктуу чоң көчөлөрүндө ошолордо коюлган. Биздин негизги Ак Бураадан өткөн көпүрөлөрүбүз бар. Бул Достук көпүрөсү, бул Кооператив көпүрөсү, ошондой эле жогорку биздин Юго Восток ич районго кеткен көпүрөлөрдө, ошол жерлерде. Анан негизинен ушул гаилер мындай закрытый участок деп коет экен, ушул кайсыл участоктарда ушул мындай ДТП көп болгон участоктарды өздөрү белгилеп беришти. Ушул жерде айдоочулар дайыма ушул күйрөнүп машинаны катуу жүрөт. Ушул жерлерде мындай ДТП болот. Ошон үчүн ограничение коюп, камералар коюп бергиңиздер деген. Андан жол кандай дедиңиз? Жол демек баягы белги коюлган жерде белги коюлган жерлерде стационардык 44 жерде турат. Андан сырткары ушул 11 жерде бул биздин ГАИ менен биргеликте ошолор атайын белгилеп берген жерлерде 11 тренога турат да. Алардын да коюлардын алдына атайын белгилер орнотулат, эскертүүчү белгилер коюлат. Мындан сырткары 5 биз баягы көбүнө айтып калганбыз го. Бир мындай ГАИ Бишкектен келиптир деп мындай ураган деген машиналар бар экен. Ошол сыяктуу бир 5 автоунаада ичинде Oracle Insight деген заманбап техника келген. Ошол менен жолду коюлган мындай чаржайыт коюлган автоунааларды мындай туура эмес парковка тыюу салынган жерлерге коюлган машиналарды сүрөткө видео тартып кетет. Ал жерден эми жол кыймыл эрежелерине ылайык 10 минуттан ашык токтоого болбойт да кээ бир жерлерибизде. 10 минуттан кийин кайра келип дагы ошол участокто айланып турат. Кайра ошол жерде дагы узагыраак мөөнөттө ошол белгиленген мөөнөттөн ашып кетсе, айыппул салынат да. Ушул сөзүңүзгө эле улай кийинки жарандын суроосу үндөш экен. Көчмө камералар дегени ар кайсы көчөгө жылып турушу мүмкүнбү дейт. Башкача айтканда бүгүн бир көчөдө болсо эртең башка көчөгө жылып калабы деп. Жана 11 3 буттуу жанагы жылма камералары аларды ушул жол кыймыл эрежелерин көзөмөлдөө башкармалыгы белгиленген участокторго ошолордун кызматкерлери менен бирге жылып турат да. Ушуну менен соңку суроого келсек, азыр жогоруда айтып кеттиңиз, ушул долбоорду Ош шаардык мэриясы ишке ашырып баштады, 5 жылга деп келишим түзүлдү. 5 жылдан кийин буну көзөмөлгө алуу, бул ишти улантып кетүү тиешелүү министрликке жүктөлөбү же Ош шаардык мэриясы кайрадан өзүнүн колуна алат? Келишим боюнча ушул бардык долбоордун алкагында алынган жабдуулар, камералар, аппараттык комплекстер булар ошо шаардык мэриянын муниципалдык менчик балансына өтөт. Андан аркы иштетүүнү биз ыйгарым укуктуу ушул жол кыймылы көзөмөлдөө башкармалыгынабы же ушул мэриянын алдындагы бир болобу, ал эми маселе кийин чечилсе керек. Бирок ушунун алкагында шаарыбызда дагы мониторинговый центр деп коет, ошондой да түзүлүп, мындайча айтканда шаар буюрса ушул долбоордун ишке ашышы менен шаарыбыздын коопсуздугун камсыз кылуу жакшырат деп ишенебиз. Бизде шаарыбызда 53төн ашык мектептер бар, анда 100 миңдеген окуучулар бар, 150 миңден ашуун студенттер бар дегендей, жай тургундар бар, коноктор келет. Булардын баардыгында эгерде бизде дагы ушул камералар коюлуп, коопсуздук камсыз кылса, демек шаарыбыздын имиджи да жакшырат деген ишеничтебиз.
Чоң рахмат, атайын убактыңызды бөлүп, Куттуу студиябызга келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ телеканалынын негизги маселе көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Дагы бир жолу Ош шаарынын тургундарына, айдоочуларга Ош шаарында коопсуз шаар долбоору иштей баштаганын кулак кагыш кылып кетебиз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолугушканча саламатта калыңыздар.